Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Урматтуу Садыр Нуркожоевич, урматтуу Камчыбек Кыдыршаевич, жогорку соттун төрагасы Замирбек Курамаевич. Биздин апабыздын оорусуна байланыштуу апабыздын кайрылуусун ушу сиздерге жөнөтүп коелу деп ушу мажбур болуп жатабыз. Апабыз 76 жашта өзү инсульт болуп төшөктөн тура албай, үйүнө да жакшы чыга албай, ошон үчүн биз мажбур болуп жатабыз сизге кайрылганга. Апамдын үстүнөн коопсуздук кызматынын аркасынан иш козголуп, октябрь сотунда азыр каралып жатат. ОПГ беренесин коюшту. Болгон мүлктөрүбүздү, болгон үйлөрүбүздү, өзүбүз жашап аткан атабыздан калган үйлөрүбүздү, неберелерибиз жашап аткан үйлөрүбүздү конфискацияга азыр кеткенге бат эрте сот өтүп, апамдын оорусуна карабай, ал сот отуруму үйгө чейин келишип, үйдөн азыр сот отуруму үйдүн ичинде дагы өтүп жатат. Биздин ушу апабыздын суранычы, биз эч кандай мамлекеттик жумушта иштеген эмеспиз, эч кандай эч кимге жаманчылык кылган эмеспиз, бир дагы заявитель, бир дагы жабырлануучу киши жок. Азыркы учурда ушундай болгон мүлктөрүбүздүн баарын сот аркылуу конфискация кылганга азыр абдан тез өтүп атат. Эч кандай бизди Кыргызстандын баары эле билет, биздин семьяны баары эле билишет, биз эч кимге эч кандай жаманчылык кылган эмеспиз. Өзүбүздүн оокатыбызды кылып эле ушу атабыздан калган мүлктөрүбүздү, жерлерибизди иштетип, өзүбүз 90-жылдан бери фермерство менен заниматься этип, анын баары эле билишет. Атабызды баары Кыргызстандын көбү билет. Сизден, урматтуу Садыр Нуркожоевич, Камчыбек Кыдыршаевич, жогорку соттун төрагасы, бейиш апанын таманында дегендей, эненин таманында дегендей, сиздерден айкөлдүүлүк, адилеттүүлүк, сабырдуулук суранат элек. Ушу ишибизди мыйзам түрүндө карап бериңиздер деп суранат элек. Эч кандай биз тарабыбыздан мына бизди бүт коопсуздук кызматы болгон бүт жерибизди баарын текшерип чыкты. Болгон биз эмне кылып атканыбызды, эмне менен иш алек болуп атканыбыздын баарын текшерип чыкты. Эч кандай эч жакка аралашкан жокпуз, бир да политикага аралашкан жокпуз. Өзүбүздүн оокатыбызды кылып келатканбыз. Азыр ушу жагдайларга жараша мына ушундай ишке кабыл атабыз. Ошо силерден апамдын сөзүн ошо сиздерге жеткизелик деп биз ушу аргасыздан ушул кадамга барып жатабыз. Сиздерден суранат элек, ушул мыйзам чегинде баардыгын адилеттүүлүк менен карап бергенге сиздерден өтүнүч болуп атат. Ушу биздин үй бүлөбүздүн атыбыздан мамам абдан катуу ооруп атат, төшөктө жатат. Ошол абдан сураныч, адилеттүүлүк, мыйзамдуулук менен ушул ишибизге көңүл буруп коюңуздар суранабыз. Мен дагы өзүм сиздерге жеке жолугушууну каалайт элем. Сиздерге жеке жолугушуп көп нерсени деле түшүндүрүп берет элек биз деле. Ошо мамамдын сөзү сиздерге адилеттүүлүк, сабырдуулук менен карап коюңуздар. Сиздерге дагы Аллахтын мээрими, райымы, кечиримдүүлүгү болсун. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы? Урматтуу биздин конституциянын гаранты Садыр Нуркожоевич президентибиз жана укук коргоо органдарынын куратары биздин өкмөттүн орун басары, төраганын орун басары Камчыбек Кыдыршаев жана жогорку соттун төрагасы Замирбек Курамаевич. Эми сиздерге кайрылууга мындай аргасыз болуп жатабыз. Биякта мынакей туугандары, балдары менин клиентим Алиева Майя Сайткуловна бул 77-ге 78-ге таяп калган кары киши. Өмүрүндө кылмыш иштерге аралашпаган,
түз ак эмгек менен иштеген, өзүнүн тапкан ташыган бүт ак эмгек менен тапкан жаран азыр мындай соттун жана укук коргоо пресстин мындай басымдын алдында калып жатат. Мисалы, азыркы убакта Октябрь айынын сотунда Алиева Майя Сайткуловнага айып коюлуп каралып жаткан кылмыш иш бул 222 берене менен 3 бөлүгү 3 пункту менен бул эмне деген статья десеңер, бул мыйзамсыз табылган каражаттарды легалдаштыруу деген атайын ушундай берене бар кылмыш кодексинде. Ошого таянып укук коргоо органдары бул улуттук коопсуздук комитетинин тергөө башкармалынын бир бөлүкчөсүнүн тарабынан айып угузулуп 13 катардагы мүлктү мыйзамсыз кылмыштуулук жол менен табылып, ошону легалдаштырып жатасыз деп туруп айып коюлуп, азыр жогорку сотто, кечиресиздер, Октябрь айынын сотунда каралууда. Бул иш менен албетте бул ишке киргенден баштап таанышып баштаган көп суроолорго чынын айтканда тергөө жагынан жооп, негиз табылбай, айыпты мындайча айтканда эптеп чоңполоп сотко айдап жиберишти. Мисалы, 13 мүлктүн катарын баарын бири-биринен изилдеп чыксак, бул эң башталышы 1998 жылдан бери, мисалы, алынып келаткан, өзүнүн атына катталган мүлктөрдү азыр айыптоо тараптан бул мыйзамсыз табылган мүлк деп атат. Айыптоо актысын карап көрсөк, бул жанагы маркум баласы Камчыбек Асанбектин пайдасы менен, аркасы менен табылган деп туруп, 2008 жылдан бери табылган мындайча айтканда каражат, мүлк, ошону легалдаштырышкан дейт. Баарыбызга мындай түшүнүктүү болуш үчүн бир мисал келтирейин ушул иштин негиздеп туруп. 2008 жылдан бери ошол Камчыбек Асанбектин мыйзамсыз тапкан каражаттарды апасы легалдаштырган дейт. Мейли ошол менен мисал макул болгон күнү да анда эмнеге 2008 жылга чейин ошо Майя Алиеванын анын маркум күйөөсү тапкан мүлктөр ушул кылмыш ишке кандай тиешеси бар? Албетте эч кандай тиешеси жок да. 98 жылы адан кийин алып аткан мүлктөр эмнегедир эч негизсиз. Анын бардыгын тең ушул мыйзамсыз табылган деп кирип жиберип атат да. Айыптын карап көрсөк, 2008 жылдан бери деген, 2008ден 2022 жылга чейин мыйзамсыз деп атат. Мейли, мен айтып атпайм, аны тергөө жакшылап изилдеш керек болчу, изилдеген жок. Бизди ошо таң калтырган 2008ге чейин демек мүлк анда бияка кирбеш керек болчу, бирок эмнегедир же кимдин буйругу мененби бул мүлктө киргизип коюп, эми азыр сот ошол мүлктүктөрдүн баарын карабай туруп, эптеп тезирээк чечим чыгаранга, өкүм чыгаранга шашылыш түрдө соттук өткүрүмдөр күндөн күнгө өткөрүп атат. Бул албетте бул чоң мыйзамсыздык. Андан тышкары ошондой тергөөнүн мүчөчүлүктөрүн жоюу үчүн өтүнүш келтирсек, Октябрь айынын сотунун төрагалык кылуучу судьясы Бегалиев ал өтүнүчтөрдү убагында карабай, ал бир. Экинчиден, күндөн күнгө катар менен сот процесстерди коюп, бул өзүнүн бул ишке мындайча айтканда кызыктар экенин билдирип, Майя Алиева ооруп жатканына карабай, сот отурумду мисалы кече мындай кандайсы буга чейин теги соттук приставдарды алып келип беришкен документтерди. Майя Алиева сотко катышканга азырынча мүмкүнчүлүк жок, ооруп атат деген.
ошого мисалы судья ишенбечилик көрсөттү, эмне кылганагынды кечээ үйүнө барып төшөктө жаткан киши менен соттук процесс өткөрүп атат да, мындайча айтканда. Мен билгендей, мен канча жолу бир нече жолу Майя Алиева менен апабыз менен жолуккам. 2 инсульт, оор инсульт аябай башынан өткөргөн экен. Азыр жөндөп да сүйлөй албайт. Анча-мынча сүйлөгөн сөздөрдү да мындай түшүнүп кыйын. Азыр мындай реабилитациялоо убагы өтүп атат аныкы. Реабилитациялоо дарылоо күндөн күнүгө. Төшөктө жатат ала киши. Эми ошонусуна карабай сот отуруму, мисалы айтып атпаймынбы, күн мурун сот приставтар барып акт түзүшүп, мынакей бул киши сотко катышканга мүмкүнчүлүгү жок экен, бара албайт экен. Барган күндө отура албайт айка. Калтырап, титиреп басканды көрсөңөр, мисалы бир 5 сантиметрден басат бир кадамы. Эми аябай оор абалда да, чынын айткандачы. Эми ошонусуна карабай судья Бегалиев, билбейм, өйдө жактан түзүлгөн буйрукту аткаруу максатында эчтемкени карабай туруп, биз анда жанагындай көчмө сот деп коет, Октябрь райондук сотунан Майя Алиеванын квартирасына барып, үйүнө барып, ошол жерден сотто өткөрдү. Анысы деле мындай жанын сорго сактап турган орукчан кишини, адамды чоң стресске түшүрдү. Ошол жерден мынакей видеодо деле көрүнүп турат. Кол калтырап, ыйлап, сот процесс мындайча формалдуу түрдө иштеп, эптеп судья Бегалиев өткөрдү, бирок бул адамгерчиликке жатпайт да, мындай болбош керек. Мен мисалы сурап аткан жокмун, бияктан актап берсин же бир кандай чечим чыгарып берсин, ал сот чечиш керек аны. Бирок сот деген мыйзам талабы менен өтүш керек. Ошону урматтуу Садыр Нуркожоевич, сиз Конституциянын гаранты катары сизден суранабыз. Ошол биздин укукту, мен жактоомдогу Алиева Майянын укугун кепилдеп, гарант катары сактап берүүңүздү суранабыз. 12 часов дня осуществляется выездное заседание начальника штаба председателя судьи Бегалиева, адвокатов Машал, Предъявлено обвинение в совершении преступления статьи 222 части 3 пункту 3 Уголовного кодекса Кыргызской Республики, уважаемый суд. Сизге азыр айыптагычтын укугунун кажети жок деп айтышты мурун, сизге ушуга чейин белгилеген деп атышат, билишет. Ушул укугулган айып боюнча макулсузбу сиз? Макул эмеспиз. Макул эмес. Түшүнүктүү. Так, иштейликтүү тартибин аныктабасак, мамлекет айыптар сиздешет. Урматтуу суд, мамлекеттик айыпталуучу күнөөсүн мойнуна албагандан байланыштуу, андыктан күбөлөрдү сурап, андан кийин мамлекет айыпкерди сурап, ишти изилдөө менен жаш сөзгө чыгууну аяктабыз. Я считаю, уважаемый суд, во-первых, начать, как ранее уже было у нас уже установлено, в связи с тем, что наша подзащитная не признает своей вины со свидетелей. Потом, после опроса свидетелей, возможно, дополнительных свидетелей, перейти к допросу нашей подзащитной Алиевой, потом к материалам уголовного дела и к пленнику. Урматтуу суд, жерде мен жарым жылкы прокурор менен макул эмесмин. Күбөлөрдү биринчи сурап, Аясат Кулунун азыр ушул состояниясына карашы суроодон баштатсак деген бар, анткени показания бере алганга мүмкүнчүлүгү жок. Мурдагы берген показания болсо ошо показания менен чектешсек, калганы адвокаттар биз дополнить этебиз. Так, айыпталуучу Майя Сайткуловна, сизге азыр жактоочуңуз айтып атат, азыркы убакта ушу сиздин ооруганыңызга байланыштуу мурунку көрсөтмөсү менен калат, азыркы ушул убакта көрсөтмө бере албайт, ошону негиз кылып эле сурабай эле коебуз деп. Макулсузбу? Макулсуз. Согласен, да? Не возражаю.